Улуу жибек жолунун бир бутагында жайгашкан Жалал-Абад Кыргызстандын экинчи экономикалык борборуна айланат. Бул үчүн атайын план бекитилип, 2023 жылы шаарды өнүктүрүүгө республикалык казынадан 2 миллиард каражат бөлүндү. Мунун алкагында калаада бул жылы курулуштардын доору жүрдү. Шаардын ички жолдору толугу менен оңдолуп түзөөдөн өттү. Албетте, бул өз кезегинде 3-чү калабыздын өнүгүүсүн жолго коюп, келечекте өлкө башчысы максаттаган экономикалык борборуга айланууга жол ачат. Президенттин демилгеси менен Жалал-Абад областында биринчи жолу калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Учурда областта 9 кабаттан турган 4 үйдүн курулушу жүрүүдө. Аймакта 1254 жаңы ишкана ачылып, 5075 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 3000 адамга көптүк кылат. Өнөр жай тармагында болсо, жалпысынан 255 ишкана түптөлдү. Узап бараткан 2023 жыл Жалал-Абад үчүн кандай жыл болду? Мамлекеттик деңгээлде пландалган жумуштар аягына чыктыбы? Мындай түмөн суроолордун жообу кезектеги материалда тизмектелди. 2023 жыл Жалал-Абад шаары үчүн эң ийгиликтүү жылдардын бири болду. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абадты Кыргызстандын экинчи экономикалык борборуна айлантуу үчүн атайын план бекитип, аймакты өнүктүрүүгө республикалык казынадан 2 миллиард каражат бөлүндү. Ага ылайык быйыл калаада курулуштун доору жүрүп, 10дон ашык социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу колго алынган. Бөлүнгөн каражатка калаада ири долбоорлор ишке ашты. Биринчи кезекте Жалал-Абад шаарынын негизги ички жолдору жаңыланып, тротуарларга көңүл бурулду. Мында эң чоң көчө Төмөнбай Байзаков Ош-Бишкек трассасынан баштап, курортко алып чыккан жолго асфальт басылып, жарыктандыруу маселеси да колго алынды. Жолдор бүткөрүлдү, колдонууга берилди, тротуарлар, асфальтобетонный завод, таш майдалоочу заводдор келди, иштетип алдык биз 1 ай аларды. Техникалар алынып келинди, садик курулуп бүттү, детско-развлекательный комплекс курулуп бүттү, айт академия, 2 чоң больницабыз курулуп бүттү, толугу менен аягына чыгарылды. Ошого биздин башында койгон пландарыбыз бүт бажоо аягына чыгарылды да. Бул жылы Жалал-Абад шаары өзүнүн 146 жылдыгын белгилеп, Аюптоонун этегинде бийиктиги 50 метрде түзгөн Кыргызстандын желеги көтөрүлдү. Салтанаттуу иш-чара президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн. Өлкө боюнча калкынын саны жагынан 3-чү орунда турган, убагында жаштардын жашыл шаар аталган Жалал-Абад шаарынын 146 жылдык майрамы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн сиздер менен бирге Жалал-Абад шаарынын көркүнө көрк кошкон айтылуу Аюп тоосунун боорунда бийиктиги 50 метрди түзгөн мамлекеттик туубузду бийик көкөлөтүп жатабыз. Ылайым байрагыбыз бийик желбиреген сайын мамлекетибиз дагы жаңы бийиктиктерге жакшы жагына карай өзгөрүүлөргө жете берсин. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарына 50 жаңы автобус белек кылган. Мындан сырткары облустук сот жана ички иштер башкармалыгына да атайын техника тапшырганы маалым. Шаардыктар жаңы, ыңгайлуу, комфорттуу автобустар менен каттап, өнүгүүгө бет алган багытыбызды сезгендей болуусу кажет. Жалал-Абадта дагы эң чоң жетишкендиктердин бири Борбор Азиядагы туңгуч Барселона футбол клубунун курулушу болуп калды. Албетте дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубдун академиясынын ачылышы көпчүлүктү кубантты. Академия Кыргыз Республикасында гана эмес, бүтүндөй Борбор Азиядагы эң масштабтуу футбол инфратүзүмдүк долбоордун бири. Президент муну менен аймакта жашаган өспүрүмдөр жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга жана ден соолугу чың жаш мундун өсүп чыгышына өзгөчө салым кошууну көздөгөнүн билдирген. Спорттогу жеңиштер, ийгиликтер дайыма өлкөдөгү биримдиктин,
ынтымактын жана өнүгүүнүн көрсөткүчү болуп келген. Андыктан мамлекет мындай зор жетишкендиктерди жерге калтырбай, спорттун бул түрүн колдоого алдык. Жалал-Абад облусунда 2023 жылы өнөр жай тармагынын көрсөткүчү да жогорулады. Жол оңдоо, калкты жумуш менен камсыздоо, социалдык имараттардын курулушуна өзгөчө көңүл бурулду. Жыл башында пландалган 96 пункттун баары ашыгы менен аткарылган. Жыл ичинде облус аймагында 1254 жаңы ишкана ачылып, 5075 жумуш орундары түзүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 3000ге көп. Өнөр жай тармагында жалпысынан 255 ишкана түптөлгөн. Президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев 96 пункттан турган иш пландын баары ашыгы менен аткарылганын билдирди. Мен чоң-чоңдорун эле айтып коеюн. Бул Чаткал районунда 2 чоң алтын ыргылоочу фабрика ишке берилди. Андан сырткары Алабуга районунда таштандын кайра иштетүүчү завод ишке берилди. Мына чакан ГЭСтер ишке берилип атат. Асфальт заводдор, бетон чыгаруучу заводдор, ушундай жалпысы өндүрүш тармагында 255 жаңы ишкана ачылды. Аймакта жыл ичинде 29 мектеп, 16 бала бакчанын курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Анын ичинен 22си республикалык казынадан бүткөрүлсө, калганы сырткы донорлордун каржылоосунда ишке ашкан. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, биз акыркы 2,5 жылдын ичинде жүздөгөн мектептерди бир жылга жеткирбей куруп жана ачып жатабыз. Быйыл эле 130га жакын мектепти ачтык. 110 жаңы мектеп, 18'in капиталдык ремонттон өткөрдүк. Мына сиздерге чейин дагы бир мектепти ачып келдим. Быйыл Жалал-Абад областында эле 29 мектеп ачылып жатат. Ылайым эле көбүрөөк мектептерди ачып, жолдорду асфальттап тура берели. Бисмилlah. Мындан сырткары бул жылы Жалал-Абад аймагында президенттин демилгеси менен биринчи жолу калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Учурда 9 кабаттан турган үйлөр айыл жерлерине да салынууда. Бүгүндө ушул президентибиздин Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн саясаты ушул баягы көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча иштер жүрүп атат. Буюрса 1-2 жылда биздин жарандарыбыз ушул муктаж болгон жарандарыбызга үйлөр берилет да. Жакшы, капаттуу үйлөрдөн салып, келечекте ушу биздин муундарга, биздин неберелерге калаткан жашакай үйлөрдөн болсун. Ушу элдин айыл өкмөтү эле эмес, баардык элге шарт түзүп атат. Ушуларга тилеген ой максаттарына Алла таала өзү жеткирсин. Ошондой эле шаардын ортосунда жайгашкан түрмө бузурулуп жылдырылды. Анын ордуна президенттик администрация шаардык мэриянын жаңы имараты түшүп, 2 жылдын ичинде эң сонун эл жүрө турган жайга айлантуу пландалган. Мындан сырткары Жалал-Абаддагы аба майдан шаардын сыртына жылдырылат. Аэропорттун долбоору даярдалса, 2024 жылы курулушу башталары күтүлүүдө. Бейле кетсек, тумууга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын Астанада өткөн саммитинде президент Садыр Жапаров 2025 жылы Жалал-Абад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштаган. Муну менен Жалал-Абад эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүнүн борборуна айлантуу менен туристтердин аймагын курууга багытталары айтылат. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалал-Абад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалал-Абад шаары Улуу Жибек жолунун бир бутагында жайгашкан, анын тегерегинде көптөгөн тарыхый жана маданий туристтик жайлар, анын ичинде дүйнөдөгү ири жаңгак койлорунун бири болгон Арслан Боп жайгашкан. Асия Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы, Жалал-Абад.